Ал жердин топурагы семизби, арыкпы, бактарак өсөбү же жокпу билип келгиле. Кайраттуу болгула, ал жердин мөмө жемиштеринен ала келгиле. Бул убак жүзүм бышкан маал эле. Ошентип алар жолго чыгып, Син чөлүнөн Хаматтын жанындагы Рехобко чейинки жерлерди карап чыгышты. Анан түштүктү карай бет алып, Анактын тукумдары Акиман, Шейшай, Талмай жашаган Хебронго чейин барышты. Хеброн болсо Мисирдеги Соан шаарынан 7 жыл мурда курулган эле. Анан Эшкол өрөөнүнө барып, бир шинкил жүзүмдү кыйып алып, шыргыйга илип 2 киши көтөрдү. Алар анар, анжыр мөмөлөрүндө алышты. Исраил уулдары ошол жерден жүзүм шингилин кыйып алгандыктан ал өрөөндү Эшкол деп аташты. Ошентип алар жерди карап чыгып, 40 күндөн кийин кайтып келишти. Алар Паран чөлүнө, Кадешке, Муса менен Аарунга жана Исраил уулдарынын жамаатына келип, аларга көргөндөрүн айтып беришти жана ал жердин жемиштерин көрсөтүштү. Алар Мусага мындай деп айтып беришти: "Сен бизди жиберген жерге барып келдик. Чын эле, ал жер сүт менен балаккан жер экен. Ал жердин жемиштери мына. Бирок ал жерде жашаган эл күчтүү экен. Шаарлары да өтө чоң, чеп менен курчалган экен. Биз ал жерден Анактын тукумун да көрдүк. Ал жердин түштүк жагында Амалыктыктар, тоолорунда Хеттиктер, Жебустуктар жана Аморлуктар, деңиз жээги менен Иордан боюнда Канаандыктар жашашат экен." Бирок Калеб Мусанын алдында турган элди тынчтандырып, "Жүргүлө, ал жерди ээлеп алалы. Анткени биз ал жерди оңойло басып ала алабыз" деди. Аны менен барып келгендер болсо, "Жок, биз ал жердин элдерине каршы бара албайбыз. Анткени алар бизден алда канча күчтүү экен" дешти. Ошентип алар карап келген жерлери жөнүндө Исраил уулдарынын арасына мындай жаман сөз таратышты: "Биз карап чыккан жерлер кызыл кыргын, кара сүргүн кетпеген жерлер экен. Биз көргөн кишилердин бардыгы алп кишилер экен. Ал жерден биз Анактын алп тукумунан чыккан алптарды көрдүк. Алардын жанында биз өзүбүздү чегирткедей сездик. Алардын көзүнө да чегирткедей көрүндүк." 14-бөлүм. Ошондо бүт жамаат боздоп жиберди. Эл ошол түнү ыйлап чыкты. Исраил уулдарынын бүт жамааты Муса менен Аарунга мындай деп наалады: "О, ушундан көрө Мисир жеринде же ушул чөлдө эле өлүп калсак эмне? Теңир бизди ал жерге кылычтан өлсүн деп алып бара жатабы? Эми аялдарыбыз менен балдарыбыз душманга олжоо болот. Андан көрө Мисирге кайтканыбыз оң эмеспи?" Анан алар бири-бирине: "Өзүбүзгө башчы шайлап алып, Мисирге кайра кетели" дешти. Ошондо Муса менен Аарун Исраил уулдарынын бүт жамаатынын алдында жүз төмөндөп жыгылышты. Ал жерди көрүп келгендердин ичинен Нундун уулу Жашия менен Жепундун уулу Калеб да кийимдерин айрып жиберишип, Исраил уулдарынын бүт жамаатына мындай дешти: "Биз көрүп келген жер абдан сонун жер экен.